Салам достор, байланышта Санчобек каналы. Тасма башталардан алдын Москва жергесинде көрүп жаткан бир туугандарыбызга маалыматыбызды кайталай кетели. Эгер сиздин паспортуңуздун котормосу ДМС ининен медициналык китепче СНИЛС, Сахарованын жашыл картасы, ананда эң эле керектүү болгон регистрация жасатайын десеңиз, сизге жардам берүүчү адамдар бар. Алар документтердин бардыгын сиздин көңүлүңүздөгүдөй кылып жасап, базада барча жок экенин текшерип берип турушат. Ошондуктан көп кабатыр болбой биз Санчобек каналынан келдик деп коңгуроо кылып үндү бийик көтөрүп кайрыла бериңиз. Анткени документ маселеңизди бир жаңсыл кылып алып, көтөрүңкү көңүлдө тасма көргөн жакшы да. Кандай кайрылам десеңиз, байланыш сандары +7 901 547 86 17. Тасманын башында Марокконун чөлдүү талааларынын биринде төөлөрдүн үйүрүн көрөбүз. Алардын арасындагы тайлактардын бири башкаларынан айырмаланып, түсү ак болуп, көзүнүн гана айлана чөйрөсү кара болчу. Бир кезде эле жаныбарлардын тынчын алып ал жерге унаа менен бүлгүнчүлөр жетип келет. Анда төөлөр качып жөнөсө, жанагы ак тайлак энеси менен таштардын арасына бекинип калып, бирок бүлгүнчүлөрдүн башчысы Тарик аларды байкап калып эле унаасын артка бурду. Ошентип алар жакындап калганда тайлактын энеси өз баласын куткарууну каалап, бүлгүнчүлөрдү алаксытып эле аларды өзүнүн артынан ээрчитип эле качып жөнөйт. Сыягы Тарик төнү өлтүрүп коюп, тайлак жалгыз калды окшойт. Биз мындан соң көчүп конуп жашап жүргөн адамдардын бир тобун көрөбүз. Ал жерде 12 жаштагы Зоди деген баланы апасы эртең менен тургузуп мектепке жөнөтүп, ал мектепке барбайм дегенине карабай эле кетирип жиберет. Көрсө бул көчмөндөрдүн балдары мектепте окубайт экен эле. Арасынан бир эле Зодинин апасы аны мектепке апарып жайгаштырып коюптур. Анан да алар жашаган жерде мектеп аябай эле алыс болчу. Сабактан чыгып келе жаткан каарманыбыз жанагы тайлак бекинген жерден кызыктай үндөрдү угуп, үн кайдан чыгып жатканда таң калып эле таштардын арасына барып тайлакты таап алды. Бирок ал жаныбарга тийбей эле кайрадан үйүнө барып түн кирсе дагы такыр эле уйкусу келбей, жанагы тайлакты эстеп түнү апасына көрүнбөй үйүнөн чыгып, төөлөрдүн бирин саайт дагы ошол тайлакты көздөп жөнөп кетет. Ал жаныбарга бир аз сүт берет дагы өзү менен эле үйүнө алып келип алды. Аны үйүнүн башка бөлмөсүнө алып кирип жатканга жайрастап, тайлакты жаткырып, эми сенин атың Тео болот. Экөөбүз мындан кийин дос болобуз деп эле аны менен кошо олтуруп алат. Биз ушул жерде каарманыбыздын атасы жок жетим чоңоюп, анан дагы Муса деген бала менен ар дайым уруша бергендигин түшүнөбүз. Көрсө Зоди бул уруунун арасынан жалгыз эле мектепке баргандыктан аны сен өтө эле акылдуусуң деп шылдыңдай берет экен. Бир кезде Зодинин апасы аны төбө менен олтурганын көрүп калып, аны эшикке алып чык деп урушуп, Зоди апасынан суранып бир күнгө уруксат бериңизчи деп эле ошол жерде тайлак менен кошо уктап калат. Бирок бул тайлак жапайы болуп жүргөндүктөн колго такыр көбмөй бастырайын десе эч эле баспай. Анан дагы түн ортосу башка бакма төөлөргө кошсо, аларга такыр эле аралаша албай кыйкыра берди. Бир кезде Муса чыгып тайлакты урайын деп калганда, Зоди ал менен уруша кетип, уруу башчысы Юсуф чыгып аларды бөлүштүрүп, тайлагың чындап эле аябай көп кыйкырып жатат. Эч кимге уйку бербеди деп Зодиге жардам беришип, тайлакка ылайык үй салып беришет. Мындан соң биз арадан бир жыл өткөнүн көрөбүз. Бул убакта каарманыбыз Теону колго үйрөтүп, аны минип алып эле сабакка барчу. Бул күнү сабакта биринчи мугалими Дүйшөнгө окшогон жалгыз мугалими Али окуучуларга компьютер менен интернет жөнүндө маалымат берет. Силер компьютер менен интернетти жакшылап түшүнүп алгыла, анткени Санчобек каналына катталып тасма көрүп турасыңар. Эми сабак бүттү, бара берсеңер болот деп эле каарманыбыз Теону минип алып үйүнө жөнөп, жолдон бара жатып анын аябай эле катуу чуркаганын байкап калат. Ал бир нерсени текшерип көрөйүн деп эле кошунасынын шайтан арабасын ижарага алып, тайлакты чурка десе Тео такыр эле чуркабай коет. Бирок ал акырында шайтан арабанын артынан чуркап, андан ашып кетип, алардын талаада чуркап жүргөнүн бүлгүнчү Тарик адамдары менен байкап калды. Ал тайлактын аябай эле бат бара жатканын дароо сезип, Зодиге барып ага акчасын көрсөтүп, сен төөңдү мага сатчы. Канча акча десең берейин десе, Зоди башымды оорутпагыла, бул төө сатылбайт деп эле ал жерден кетип калды. Ал дароо эле жини келип жүргөн Мусага барып, мен сен менен жарышкым келет. Төөңдү алып чык, жарышалы. Эгер утуп алсаң бул бычакты сага берем деп эле атасынан калган бычакты көрсөтөт. Ошентип ал жердеги балдар өздөрүнүн төөсүн алып чыгып эле жарышты баштап жиберишет. Ну что, чокнутый мой верблюд? Мой верблюд самый быстрый на свете! Ошентип бул жарышты каарманыбыз Тео менен утуп алып, эртеси сабакка барса классташтарынын көбү мектепке келбей калыптыр. Көрсө бул аймакта төөлөрдүн арасында оору пайда болуп, алар биринин артынан бири өлүп жаткан экен. Муну уккан Тео сабактан кийин үйүнө барса, ал жерге дарыгерлер келип, төөлөрдүн бардыгын карап, алардан көргөзмө алып өздөрү менен алып кетишмек болот. Анда Зоди Теону бекитип койгон жерде Муса бул жөнүндө айтып коюп, жанагы дарыгерлердин башчысы Джулия ал жака кирип Теону таап алып эле текшере баштайт. Ал жаныбарды бир көрүп эле буну аябай тез чуркайт окшойт. Буту өтө узун экен, анан дагы дене түзүлүшү башка төөлөргө караганда башкача экен. Сен Абу Даби, Дубайда өткөн төө жарыштар жөнүндө маалыматың жок окшойт. Ал жерде миллиондогон акчалар тегеренет. Сен ошол жака барышың керек экен. Макул, сенин төөң үйүр менен чогуу жүрбөгөн болсо калтырабыз. Бирок андан дагы көргөзмө алып коелу деп эле укол сайышып, башка төөлөрдү алып кетип, ал жерде бир эле Тео калды. Анда Тео жөнүндө маалыматтарды уккан уруу башчысы Юсуф, Зодинин апасы Амина менен сүйлөшүп Теону сатууну чечишет. Анткени ал жерде
жердеги төөлөрдүн бардыгы кеткендиктен көчмөндөрдүн жашоо турмушу кыйындап калмак. Ошондуктан алар теону сатып ордуна көптөгөн төөлөрдү алышмак. Ошентип алар каарманыбызды ыйлатып анын жок дегенди карабай эле теону 9000 дирхамга Тарикке сатып жиберишип, Зоди эмне кылышын билбей акырында бир нерсени ойлонуп жанагы мектептеги компьютерди агайы жогунда жандырып, Абу-Дабиде өтүп жаткан алтын кылыч аттуу төө жарышы жөнүндө маалымат ала баштайт. Ал кечинде жанагы кошунасынын чакасына акысын салып коюп, анын шайтан арабасын алып, жалгыз шаар жакка барып, ал жактан Тарикти таап алат. Көрсө Зоди Теону алып качып кетип калайын деп келген экен. Ал Теону камалып турган жерден таап алып, башка бир агыраагы түстөгү төөнү таап келип, анын көзүнө көшүп ап, Теого окшоштуруп анын ордуна камайт да хахадан тепкен бойдон качып кетет. Көрсө ал үйүнө кайтпай эле төө жарыш болгон жерлерге барууну көздөгөн экен. Арадан 2 күн 2 түн өтүп, каарманыбыз шаарлардын бирине жетип, ал жерден төөлөрдүн жарышы кайда болот десе, аны көргөндөр эч бири тоготпой, сенин төөң эшектер менен эле жарышпаса төөлөрдү жеңе албайт, андан көрө издебей эле кой деп шылдыңдай беришет. Бир кезде Зоди Ладжи деген бала менен таанышып калды. Анда Ладжи каарманыбызга мен сага жардам бере алам деп төөлөрдүн жарыш боло турган жерине алып барып, жарышты баштап жиберсе, Тео такыр эле чуркабай коет. Бирок бул нерсеге Зоди көп деле кабатыр алган жок. Анткени Тео башында чуркабай, бир аздан чуркап баштайт болчу. Ошентип ал эң акыркы баштаганы менен эң биринчи келип бул жарышты дагы утуп алып, ал жарыштын башында койгон атасынын бычагын жана бир аз акча утуп алат. Ошентип ал акчасынан бир аз Ладжиге дагы берип, экөө сүйлөшүп олтуруп калышты. Анда Зоди Ладжиге мен Абу-Дабиге барайын деп атам. Ал жакта алтын кылыч деген жарыш болот экен. Ага жеткичегинде ар кайсы шаарлардан жарыштарга катышып акча утушум керек. Ошентип Египеттен кеме менен андан нары кетсем болот десе, Ладжи ага сөз баштап, сага демек жардамчы керек, мен сенин жаныңда болоюн. Бирок акчаңдан мага дагы бересиң десе, каарманыбыз макулдугун берип, экоонун ортосунда келишим түзүлүп, төөсү үчөө жеңишти 3кө бөлө тургандай кылып эле ар кайсы жарыштарды ута башташат. Бул убакта Зодинин апасы Амина мугалиме Алиге келген болчу. Анда Али ал компьютерден Абу-Даби жөнүндө маалымат издеп, ага бара турган жолду дагы издептир. Демек ал Абу-Дабиге сапар алган деп айтып берет. Күндөрдүн биринде Тарик төөлөрдү кармаган жеринде жамгыр жаап, жанагы көөнү шыбап койгон төөнүн Тео эмес экени билинип калат. Ал жини келип, дароо эле көчмөндөр жашаган жерге келип ызы чуу салып, менин төөмдү кайтарып бергиле десе, Юсуф жини келип аны ал жерден куулап жиберет. Анда Амина Юсуфка менин баламды сөзсүз таап бергениң, ал Абу-Дабиге кетти деген маалыматтар чыгып жатат деп айтат. Күндөрдүн биринде биз буга чейин көргөн төөлөрдү дарылаган Джулия өзүнүн жардамчысы менен жарыштардын биринен Теону көрүп калды. Ал Зодиге жолугуп, сен азамат бала экенсиң, Теону жарышчы кылып коюпсуң, ал аябай күчкө толуптур, бирок мындан да күчтүү кылсаң болот деп кандай тамактарды беришти айтып, ага үйрөтүп жаткан кезде Ладжи утукту алып келейин деп кеткен. Бирок аны жолдон Тарик жана анын адамдары кармап алышты. Арадан бир аз убакыт өткөн соң Джулия кеткенден кийин ал жерге Ладжи келип, Джулиянын кээ бир буюмдарын урдоп алып эле Зодиге берет. Көрсө Зоди Ладжиге Джулия деген дарыгер биздин төөлөрдү алып кетип калган деп айтып бергендиктен, Зоди ал дарыгерди жаман көрүп жүрөт окшойт деп жанагы буюмдарын урдоп алыптыр. Кечинде болсо эки каарманыбыз сүйлөшүп отурган кезде Ладжинин бир аз көңүлү жоктой көрүнөт. Биз мунун себебин эрте менен билебиз, анткени Зоди ойгонгон кезде Ладжи эбак эле туруп төөөнү алып кетип калыптыр. Көрсө ал келишим боюнча бүлгүнчү Тарикке Теону алып барып бериш керек экен эле. Анда Тео баспай атса, Тарик жини келип аны союл менен чапкылап, унаасына жүктөп Теону алып кетейин деп жаткан кезде ал унаадан түшүп эле качкан бойдон кетип калат. Бул убакта Зодинин да көзүнө жаш келип, ал Теону издеп жүргөн. Бир кезде анын кулагына төөсүнүн үндөрү угулуп, экөө бири-бирине чуркап эле чөлдүн ортосунда табышып алышат. Бир кезде ал жерге дагы бүлгүнчүлөр унаалары менен жетип келип калып, чаң менен көтөрүлгөн бороон башталгандыктан каарманыбызды эч жака кача албайт деп ойлошту окшойт. Бирок эр жүрөк бала төөсүн буруп эле жанагы бороонду көздөп чуркап жөнөйт. Бүлгүнчүлөр анын артынан барганга кудурети жетпей, бороон токтосо гана барабыз деген чечимге келишет. Бирок чындыгында мындай жаш баланын бороондо тирүү калысы бул мүмкүн эмес болчу. Анткени бул бороон балыкчынын шамалында эле аябай катуу болуп жаткан. Бир кезде Зодинин башына бир нерсе тийип, ал эси болуп калып, төөсү аны ойгото албай эле кыйкырып жатканда алардын жанына бирөө келип эле жардам бере баштаганын көрөбүз. Көрсө бул көчмөндөрдүн уруу башчысы Юсуф экен. Ага Зодинин апасы Амина баласын аманат кылып, аны мага сөзсүз таап келип бер дегенден кийин Юсуф жолго аттанган болот. Ошентип бир кезде бороон токтоп, эки каарманыбыз төөлөрүнө олтуруп алышып, бүлгүнчүлөр таап албасын деп эле өздөрүнүн изин жашыра башташат. Юсуф кыйтырлык кылып ал жердеги үстүнө туз катып калган көлдүн бирине келип, Зоди төөсү менен ал жерге чөгүп кеткендей сүрөт кылып коет. Бир кезде ал жерге жетип келген бүлгүнчүлөр каарманыбызды өлүп калды деп ойлошту. Вот и конец. Они утонули? Нет, купаются. Кечинде Юсуф Зодиге биз көчмөн элбиз, төөсүз биздин жашообуз өтпөй калышы мүмкүн, ошондуктан сенин төөңдү сатканга туура келди, капа болбо деп андан кечирим сурап, анда Зоди Юсуфка сөз баштап, мен сөзсүз Абу-Дабиге барышым керек. Мен ал жактан алтын кылыч жарышын ута турган болсом, биздин туугандарыбызга көптөгөн төөлөрдү алып бере аламын. Ошондуктан мага жардам бериңиз, мен бул нерсени мерчем деп койгонмун. Джулия деген аял бар, аны таап алсам мага жардам берет. Анын кээ бир буюмдары менде болчу, кагаздарын карасам ал жакында Абу-Дабиге учат экен. Анткени бир тоо жаныбарын алып кетип жатыптыр. Биз
ошонун ордуна Тео экөөбүз чыгып алсак болот деп Юсуфту көндүрүп, экөө аэропортко барып эле жанагы жаныбарды чоң кутучанын ичинен таап алышат. Анда Юсуф болгон акчасын Зодиге берип, ага ийгилик каалап, өзү төбөсү менен аэропорттун жумушчуларын алаксытып жатса, Зоди менен Тео жанагы тоо жаныбарын кой берип, анын ордуна кирип алышып, кутучанын кагазында кутучада төө бар деп жазып коюшат. Биз бул убакта Абу-Дабиге келген Джулияны көрөбүз. Ал көрсө төөлөрдүн жарыш өткөн жерде дарыгер болуп иштейт экен. Бир кезде анын жардамчысы келип, бизде бир маселе пайда болду деп эле Зодиге жолуктурат. Анда Джулия эч нерсени түшүнбөй эле Зодиге: "Сен бул жакта эмне кылып жүрөсүң? Кандай кылып келип алдың бул жака? Ата-энеңдин байланыш сандарын айтчы, мен аларга коңгуроо кылайын" десе Зоди: "Биз жашаган жерде эч кимде уюлдук аппарат жок. Бирок мугалимибиздин имейлине жазсаңыз болот" деп айтса, Джулия бир аз убакыттан кийин мугалим Алинин компьютери аркылуу Зодинин апасы Амина менен сүйлөшө баштайт. Анда Амина Джулиядан суранып: "Сиз менин балама жардам бериңиз. Анткени сиздер биздин төөлөрдү алып кеткенден кийин биздин жашоо оорлошуп калды. Сизден суранабыз" десе, Джулия эмне кылышын билбей эле акыры Зодиге жардам берүүнү чечет. Бирок анын төбөсү кичинекей кезинен Зоди менен жашап чоңойгондуктан башка төөлөргө такыр көнбөй, башка адамдардан дагы жоочуркап эле кача берет экен. Анда Джулиянын оюна бир нерсе келип, Теону Сана деген башка бир төө менен чөлгө коюп берип жиберет. Көрсө Сана үйгө келген жолду билет экен. Ошондуктан Тео айласы жок аны ээрчип үйгө келет. Бир күнү Джулия жарышты уюштуруучулардын алдына чыгып, алардан суранып, каарманыбыздын төөсүндагы жарышка кошууну айтат. Бирок алар башында такыр макул болгусу келбеди. Анткени бул жарышка чыккандар сөзсүз бир тандоодон өтүш керек эле. Бирок алар Зодинин төөсүнө бир жолу мүмкүнчүлүк берип көрөлү деп, бир күнү бардыгы чогулуп алышып төөнүн ылдамдыгын текшере башташат. Анда 400 метр аралыкта Тео өтө бир катуу ылдамдыкта өтүп, уюштуруучулар дароо эле аны жарышка кошууга макулдугун беришти. Бирок эң эле кызыгы, бул жарышта төөлөрдүн үстүнө адамдар олтурбайт экен. Алар атайын жасалган роботторду төөнүн үстүнө коюшуп, ал роботко камчыны байлап коюшчу экен. Бирок Зоди бул нерседен баш тартып, менин төөмө камчынын кереги жок, ал сөздү түшүнөт деп жанагы роботко байланыш аппаратын салып, аны менен аралыкта сүйлөп эле чуркаганды үйрөтө баштайт. Бирок буга чейин мындай нерсени көрбөгөн Теого үйрөнүш аябай эле кыйын болуп жатты. Кантсе да каарманыбыз ойлогон оюнан кайтпай, Джулиянын жардамы менен Теону аралыктан башкарып эле чуркаганга үйрөтүп коет. Ал кечинде Джулия менен олтуруп, биз жарышта Альмискти жеңе алабызбы деген суроо салды. Көрсө, бул Альмиск деген төө 14 жарыштан бери биринчиликти эч кимге бербей, бул жарышта дагы элдин баардыгы аны жеңет деп ойлоп жатышкан. Кандай болбосун, каарманыбыз Джулияны кучактап ага ыраазычылыгын билдирип, эртеси күнү жарыш боло турган күн келип, каармандарыбыз ал нерсеге даярданып калышты. Ошентип жарышка катыша турган төөлөрдүн баардыгы ордуна тизилип, бир кезде жарыш башталып, төөлөрдүн баардыгы чуркап кетсе, Тео ордунда дагы деле тура берет. Анда Зоди менен Джулия унаасы менен артка кайтып, Зоди Теонун жанына барып чуркоону баштагын десе, Тео ошондо гана чуркады. Ал башка төөлөрдөн 200 метр артта калып кеткени менен өтө бир катуу ылдамдыкта чуркап, алдындагы төөлөрдөн бат эле өтүп кетип жатты. Бирок бир кезде эле анын ылдамдыгы жайлай баштайт. Көрсө, эки каарманыбыздын ортосунда байланыш үзүлүп, Зодинин үнү угулбай калган экен. Анда Джулия унааны төөлөр жака жакындатып айдап, Зоди терезеден чыгып алып эле Теого кыйкыра баштады. Муну көргөн Теонун ылдамдыгы кайрадан күчөп, ал төөлөрдүн баардыгынан ашып, бирок эң биринчи бара жаткан Альмисктен такыр эле аша албай койду. Ошентип эки төө маарадан дээрлик тең өтүшөт. Бирок калыстар видео тасманы жана сүрөттү көрүп, кимдин жеңгенин аныкташып, өтө бир кичинекей аралыкта миллисекундтун ичинде биринчи Альмиск келген экен. Ошондуктан Тео экинчи орунду алып калат. Бул нерсени түз эфирде мектептеги компьютерден көрүп отургандар дагы бир аз кайгыга батып калышты окшойт. Бир кезде эле Джулияга жардамчысы келип, сиздерди Зоди экөөңүздөрдү бирөө чакырып атат, азыр барышыңыздар керек экен десе, каармандарыбыз ошол жака барса, бул жанагы Альмиск деген төөнүн ээси экен. Ал Зодиге өтө бир чоң сумма сунуштап, сенин төөң өтө бир жакшы жорго экен, экөөбүз келишели, сен аны мага саткының, бирок сен аны каалаган учурда келип көрө аласың. Аны Джулия өзү карап жүрөт, сен Теонун ден соолугуна эч кабатыр болбойсуң десе, каарманыбыз ойлонуп көрөйүн деп кечинде келип эле төөсү менен сүйлөшө баштайт. Бирок бул убакта жанагы ургачы Сана деген төөгө көнүп калган Тео Зоди менен ал жерден кеткиси келген жок окшойт. Анда Зоди ыйлагысы келип эле Джулияга келип, мен Теону сатканга макулмун десе, Джулияга карап, сен негизи туура чечим чыгардың, анткени Сана бооз болуп калыптыр. Тео жакында балалуу болот десе, Зоди аябай кубанып кетти. Тео жөнөкөй көрүнгөнү менен тез эле Сананы чаап алган экен. Биз мындан соң өтө бир көп сандаган төөнүн үйүрү бир жака бара жатканын көрөбүз. Көрсө, буларды Зоди сатып алып өзүнүн элине алып келе жаткан экен. Анда каарманыбызды апасы Юсуф жана ал жердеги көчмөндөрдүн бардыгы тосуп алышып, көргөн көздөрүнө ишенбей эле бүгүн майрамдык кылабыз деп эле кечинде майрамдап
жамандаша башташат. Алар түнү от жагып алып, оондорун чыгарып, Кара Жоргого бийлеп жаткан жерден тасма аягына чыгып калды. Элибизде бешиктеги баланын бек болорун ким билет, карындагы баланын хан болорун ким билет деген өтө мыкты сөз бар. Ошондуктан тасманы балалуу ата-энелер көрүп жаткан болсоңуздар, балдарыңыздардын шагын эч качан сындырбай аларга тарбиянын мыктысын берип, өтө бир жакшы илим алуу алдыга умтулуусун көзөмөлдөңүздөр. Анткени бала үчүн эң эле биринчи үлгү ата-эне. Эгер Зоодинедагы апасы Амина мындай колдоо болгондо, ал балким бул ийгиликтери жете алмак эмес. Андыктан достор, тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды жазып, анан дагы илгери көчмөн болуп жашап келген элибизге тасманы таратып коюңуздар. Андыктан кийинки тасмага чейин ден соолукту жакшы карап, ичибиздеги ниет кылып жүргөн максатыбызды унутпай ага дайым аракет кылалы.